Урматтуу замандаш, бул көрсөтүүдө элдин ырыскысы болгон 3 тонна алтын өлкөбүздөн качан, кандайча, кимдер тарабынан уурдалып чыгып кеткендиги тууралуу сөз болмокчу. 2011 жылдын 30 октябрь күнү Кыргыз тараптан Турция мамлекетине гуманитардык жардам иретинде 10 тонна ун, 2 тонна суу жана башка чай-чемек сыяктуу азык-түлүк товарлары жөнөтүлмөкчү болот. Жогорку кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго 10 тонна ундун арасына 3 тонна алтын, ар бир 45 килограммдык мүшөк унга 15 килограммдык 999 пробадагы алтын катылып чыгып кетип жатат. Силер кармап калбасаңар биздин алыбыз жетпейт. Башында өлкө башчылары өздөрү турушат деген кабар келет. Гум жардамды ошол кездеги өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, азыркы министр Боронов коштоп бармак болот. Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров дароо Бороновдун жолугуп кетүүсүн өтүнүшөт. Боронов ошол замат эле жетип келет. Экөө абалы түшүндүрүп, Бороновдон сен да кыргыздын мекенчил жигиттердин бирисиң. Сага ишенебиз. Самолет даяр болуп, сени аэропортко чакырышканда акырын бизге кабарлап коюп, өзүң кете бер. Калганы биздин иш деп тапшырма беришет. Боронов макул болот. Бирок ал депутаттарга кабар бербестен жүктөрдү даярдап учуруп жиберет. Эмнегедир бул гум жардамды коштоп барчы болуп жаткан орун басар Бороновдун ордуна министр Борбиев жөнөп кетет. Бул окуя 2011 жылдын 30 октябрь күнү болуп өтөт. Арадан бир ай өткөндөн кийин Боронов министр болуп дайындалат. 2012 жылы Садыр Жапаров депутаттык комиссия түздүрүп, Кумтөр алтын кенин текшерүүгө алат. Текшерүү маалында алтындар Кыргыз өлкөсүнөн көзөмөлдөөсүз чыгып кетип турганы аныкталат. Ушул алтын ушул жерде азыр сакталып турабы же колдонулуп кеттиби? Көрсөк болобу? They can look at the container it's in, but not at the gold itself. But they can see all the markings and everything. Алтын өзүнө эмес, ал контейнер ичинде пломбаны. Мы можем сам контейнер показать. It's in a bag. Ичинде да. А пломба кимдики? I can Sealed by KFC or No, it's here. It's here. No, Who sealed? Yeah, it's sealed. Who sealed these containers? Who sealed it? The prosecutor's office or your? Пломбаны ким баскан? Прокурор басканбы же? Это их работники. Ошол 2010 жылдын 8 сентябрынан бери ушу башкы прокуратура тарабынан бирөө бир келип мындай кызыгып ушул алтынга жатабы жатпайбы деп же сиздерди чакырып бир сурадыбы? Сураган жокпу? Since that period, has anyone from the prosecutor's office asked about this gold? Only not since it's been in the vault. No, they gave me permission to bring it back. I was questioned by the prosecutor's office, and there's no further action being taken. That was it. Бул жака келди, ошондой эле суралган дейт, сурап жүргөн дейт. Ошондон бери эч ким суралып. Эми токтоп туруңуз, мындай койсоңуз мындай. Билл Грейтке 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп туруп, мынакей старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргыз Республикасы Дононбаев тапшырган муну. А кандай анан 2011 жылдын февралында опечатать этип атасыңар бул? It was given to you in September 2010 and how I don't remember. Any bond? Don't remember. Siz 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп атпайсызбы? So you signed on I said I don't remember. I found that any bond. Байкадыңызбы замандаш? Баш прокуратура уурдалып чыгып жаткан алтындарды кармап алышып, бирок соңунда эч көзөмөлсүз калтырышкандары айдан ачык көрүнүп турат. Демек бул өлкөбүздөн алтындарды эсепсиз жана көзөмөлсүз чыгарып кетип жатышат дегенди билдирет. Акыркы 20 жылда 300 тонна алтын алып кетишкен болот. Кыргыз өкмөтүнө силерге ушул жетет деп 1 тонна алтын ташташат. Депутаттык комиссия текшерүүгө алганда өкмөткө түшчү алтын өлкө башчылардын чөнтөгүнө түшүп тургандыгы аныкталат. Көрсө, 20 жыл мурда түзүлгөн мафиялык схема эч өзгөрбөстөн ушул күнгө чейин уланып келет экен. Урматтуу депутаттар, комиссиянын ишинин негизги жыйынтыктары Кумтөр Operating Company жабык акционердик коому тарабынан Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоочу мыйзамдарынын нормалары менен талаптарын сакталбаган көп сандаган фактыларды аныктоого болот. Ушунун кесепетинен айлана чөйрөгө орду толгус зыян келтирилүүдө. Ушуларды эске алганда комиссиянын ишин улантуу, Кумтөр Operating Company'ден жана мамлекеттик органдардан жетишпеген документтерди алуу, жетишпеген документтерди дегеним, мына ар бир мекеме, мисалы өкмөт деле ала 9 запрос жөнөтсөк, 2 гана запроска жооп берди, калганын бербей койду. Жана Кумтөр Operating Company тарабынан айлана чөйрөгө келтирилген зыяндын толук өлчөмүн эсеп кысабын жүргүзүү үчүн көрсөткүчтөрдү тактоо,
жана баштапкы маалыматтарды алуу зарыл экендиги талашсыз. Мыйзам бузуулардын ачылган бардык фактылары боюнча күнөөлүү адамдарды мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартуу максатында тергөө ишин жүргүзүү зарыл деп эсептейбиз. Урматтуу депутаттар, биз бардыгыбыз Кумтөр руднигинде жасалып жаткан бардык кылмыштарды тактап билишибиз керек. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз муну. Эгерде Кумтөр руднигинин калдык сактоочу жарылып кетсе, анда Гүлдөгөн ысык көл, Нарын, Токтогул, Жалалабад какыраган чөлгө айланат. Бул талашсыз. Экология түзүүчү Давыдов мөңгүсүнүн жок болуп кетиши Борбордук Азиянын бүткүл экосистемасына орду толгус зыян келтирет. Биз ушул ишти логикалык соңуна чыгышыбыз керек. Ошондо учурдагы жана келечек муундардын алдында эбегейсиз жоопкерчиликти моюнга алган болобуз. Кыскартылган вариантында бардык фамилиялар турат. Бирок мен 100% ошол жерде күнөөлүү адамдар бар деп гарантия бере албайм, себеби бизге бербей койгон материал дагы бар. Баягы жашыруун сыр деп бербей койгон материалдар бар. Аны тергөө иши аныкташ керек да. Ал сөзсүз түрдө жүрө турган иш. Себеби ошон үчүн биз сиздерден сурап атабыз. Комиссиянын мөөнөтүн улантып бергиле. Ушул ишти аягына чейин чыгарып, точканы коюп мамлекет үчүн иштетели деп. Садыр Жапаровдун жасаган ишин көрбөсөңөр, көр болосуңар деп акыл насаат айткан аксакалдарыбыздын суранычын кабыл албай коюшат. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, биз саартан бери талкуулаганыбыздын бардыгы келип алып, эч нерсеге жарабай калып жатканы жакшы эмес. Биз эмне себептен канча дедиңиз 20 000 акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдып кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин көрүп туруп көрмөксөң жасасак, көзү көрбөп калат. Кылганы кылбады десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? Ак үйдөгү алтын мафиясынын күчүн ушундан билиңиз. Бул аксакалыбыз чын жүрөгүнүн агынан жарылганы менен партиялаштары кысма калышып, добуш берүүгө келгенде каршы добуш бердиртишет. Садыр Жапаровдун комиссиясына ишенбейбиз деп өкмөттүк комиссия түзүп, башына Темир Сариевди коюшат. Өкмөттөн комиссия түзүсүн деп атасыздар. Урматтуу депутаттар, биз 15 февралда өкмөткө тапшырма бергенбиз 5 пункт менен. Барып карагыла, экологиялык катастрофага алып келатат, ушуну ордуна калыбына келтиргиле деп. Бирөө дагы басып барган эмес. Бул токтом менен дагы бирөө дагы басып барбайт. Эми кыргызда жакшы сөз бар, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Мен буга чейин көп нерсени айтпадым элем. Себеби эмнеде эле? Себеби ушу өкмөт башында турган, аралашып аткан, бүгүнкү күндө бийликте отурган чиновниктер ушу жогорку кеңешке келип, депутаттардын ой пикирин тескери буруп, ушинтип иштебесин. Кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн Кумтөр толук мамлекетке өтсүн. Андан кийин анан тергөө иштери, тергөө группасы түзүлгөндөн кийин ошолор аныктап, ким күнөөлүү жоопко тартсын деген максатта мен айткан жок элем. Мен эми ачыгын айтып коюшум керек. Мына Атажанов кат берип атат аппарат правительствого. Аппарат правительство сурап атат. 20 июнь 2000 кече жакында 5 күн болду, 7 күн болуптур. Эмне үчүн ушундай мыйзамсыз токтомдорду, мыйзамсыз сары чат Эрташ боюнча лицензияларды бердиңер эле дегенде, мына Атажановдун колу менен жазып атат. Госагентство исполнял указания правительства Кыргызской республики деп атат. Анан азыр сиздер айтып атасыздар, өкмөткө тапшырма берели, ошолор комиссия иштеп чыгып, бүт баарын аныктап, анан биздин алдыбызга 1 октябрда келип отчет берсин деп. Бул деген сөз эч ким эч убакта мындай комиссия түзүп иштебейт. Эмне үчүн? Себеби өкмөт башында тургандар өзлөрү ушу Кумтөргө белчесинен батып алган. Мисалы 2009 жылдын 15 декабрында Данияр Үсөнов Кумтөр Gold компания менен Кумтөр Operating компаниянын 1 миллиард 359 миллион сом налогун списать этип атат.
төлөбөй эле койгула силер деп атат. А ошого документ даярдагандар бүгүнкү күндө өкмөт башында отурат. Биринчи вице-премьер-министр болуп мына Аалы Карашев ушул жерде отурат. Мынакей колу туура, муну списать этсек боло берет деп. Налоговыйдын убактылуу баягы временно исполняющий обязанности председателя налоговой службы Эшенкулов берип атат. Макулмун боло берет деп. Жапаров Акылбек Үсөнбекович мен макулмун деп атат. Калимбетова макулмун деп атат. Аалы Карашев кол коюп атат. Макулмун ушуну списать этели деп атат. Эмне биздин бюджетине Швейцария болуп кеттиби? Заместитель министра финансов Кожошев берип атат. Тоже макулмун деп. Статс-секретарь Минюста в то время Аида Солянова берип атат. Макул деп. Жана башкалар 1 миллиард 359 миллион сомду списать этип атат. Анан сиздер ушуларга алып барып туруп кайра комиссияны берели деп атасыздар. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду добуш коем. Үчүнчү микрофон. Эме, капстан тиги за возвал, мен против болчумун. Стенограмма үчүн. Түшүндүк, жазып коебуз. Бир добуш каршы. Канат Исаев алтын мафиясынан коркуп кеттиби же бирок менен эки коен аткысы келдиби? Айтор Кумтор мамлекетке өтсүн деген маселе өтпөй калгандан кийин чуркап чыгып мен каршы болчумун, адашып макул деп алыпмын деп айта салганга үлгүрдү. Урматтуу депутаттар, экинчи комитеттер тарабынан даярдалган макулдашылган долбоорду добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы 11, барды 78. Долбоор кабыл алынды. Кумтор боюнча комиссияга. Кумторго Ата журт фракциясынан айтып коюңуздар, биринчи микрофон. Ата журт фракциясынан берилбейт, комиссияга кирбейбиз, биз баш тартабыз. Өзүңөр чечтей берили, ата журт берилбейт. 2012 жылдын 3 октябрь күнү Ала Тоо аянтына Камчыбек Ташиев баштаган депутаттар митинг уюштуруп, Атамбаев Кумтордон түшкөн байлыктарды уурдап жатат деген доомат коюшат. Атамбаев премьер-министр болуп турганда 20 май 2011 жылы Кумтор Operating Company'ден түшкөн 30 миллион сом дивидендти кыргыз алтындын өнүгүүсү үчүн деп ошол эле жерде калтырып, андан ары Артыкбаев экөө чыгарып кетишкен. Ошол эле учурда Ташиев бул ууру бийликти кубалап чыгып, өзүбүз бийликти басып алып, анан Кумтор проблемасын чечебиз деп Ак үйдүн тосмосун аттап өтөт. Жарымыбыз барып келип туруп азыр депутаттардын кабинетине жатышыбыз керек. Жарымыбыз барып туруп өкмөттүн үйүн алышыбыз керек. Өкмөттүн кабинетине жатышыбыз керек. Мен бүт элге, бүт журтка айтамын. Чагылгыла. Мына кимиңерде байланышыңар болсо, элдерди чакыргыла. Бүгүн кечке чейин биз булардын бардыгын кууп чыгабыз. Же болсо Кумтор маселесин чечебиз турганда. Барасыңарбы? Биз азыр бардыгыбыз барабыз. Азыраак кылайлы дагы сөздү көбүрөөк алдыга чыгып жөнөйлү. Мен артыман кеттик бардыгыбыз. Тугандар, токтосоңуздар. Урматтуу тугандар, токтосоңуздар. Çıkın!
Ошол эле күнү митингге катышкан 5 депутаттын үчөөсү Ташиев, Мамытов, Жапаровдор камакка алынышат. Урматтуу төрагалык кылуучу, бир гана сураныч, мына ушул болчу да, сизден бир гана сураныч. Кумтөр боюнча мына бүгүн коалиция карап атат. Кумтөр боюнча өкмөттүк комиссияныкын. Өткөндө мен официалдуу түрдө кат жазганмын. Парламентте караганда сөзсүз түрдө мени чакыргыла. Себеби ачыла элек фактылар бар, коррупциялык элементтерде. Ошолордун бардыгын ачып беришибиз керек. Бул жеке Жапаровдун гана маселеси эмес Кумтөр, сиздики дагы. Ошон үчүн парламент кайрылып калса, мени бир 2 саатка, 3 саатка ошо СИЗОдон алып барып, отургузуп, катыштырганга токтом чыгарып бериңиз деп мен сизден өтүнөйүн деп атам. 5-чи микрофон, Курман Абдиевич. Атажурт Абдиев, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бүгүн күн тартибинде Кумтөр маселеси коюлуптур. Бардык депутаттарга таратылып берилди эле Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Ал азаматыбыз депутаттык мандатынан ажырай элек. Өтүнүч менен кайрылган Кумтөр маселеси каралганда менин катышуумду камсыз кылып берсеңиздер деп. Ушуну добушка коюп чечишибиз керек. Садыр Жапаровду да алып келип, катыштырып, ал дагы бир өзүнүн оюн айтсын. Мамлекеттик комиссия отчет берип атканда. Ушуну чечип беришиңизди суранат элем, урматтуу төрага. Рахмат. Асылбек Шарипович, азыр Курман Абдиевич туура айтты. Садыр Жапаров Жогорку кеңештин комиссиясынын төрагасы, депутат, аны эч ким анын иммунитетинен алган жок. Ошон үчүн аны дагы обеспечитсеңер Садыр Жапаровдун келишин. Мына чындыкты айтам деп Садыр Жапаров түрмөдө отурат. Жалгыз депутат аягына чыгып ушуну эч бир соодалашка барбай, бир тыйын албай, эч ким менен мына ошондой болуп туруп, азыр мына көрүп атасыңар, мыйзамсыз түрмөдө отурат. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутат Улукбек Тошубаевич, карайбыз бул маселени. Чыкпаңыздар. Эл күтүп атат, карайбыз. Курман Абдиевич, сиз көтөргөн маселе боюнча фракциянын каты келген. Мен сотко жөнөткөнмүн. Азыр кабары боюнча аппарат иштеп атат. Сотко жибергенмин. Мыйзам боюнча сот чечет экен. Верховный эмес, Первомайский суд, 3-чү микрофондан төрт. Урматтуу депутаттар, өткөндө биз депутаттык комиссиянын жыйынтыгын караганда ишенбегендей кылып туруп мамлекеттик комиссия түздүк да. Эми азыр ошонун канчалыгы чын экен, чын эмес экен угушубуз керек, бул биринчиден. Экинчиден, Асылбек Шарипович, сизге мына биз 2 ай мурда фракциянын атынан атайын сураныч кат жибергенбиз, фракциянын чечимини Садыр Жапаровду камсыз кылып бериңиздер деп. Сиз азыр айттыңыз, тиги сот чечет деп. Сот билеби бүгүнкү күндө именно каралып аткан. Себеби сот алып келип туруп 1 айга берге жашатып кое албайт да. Именно 20 күнү саат 9:30 каралып атканын билеби. Эгерде биле турган болсо, эмне иш чара баягы кагазыңыздардын бир копиясын берип коесуздарбы? Кеттиби, кетпедиби? Же жөн эле биз сотко шылтап эле. Сураныч сизден ушуну камсыз кылып берсеңиз, ушу кишинин бияка катышыбыз. Азыр беребиз кагазды сиздерге. Макулбу? Урматтуу Асылбек Шарипович, жаңы мен кайрылуума мага аппараттан алып келип берди. Бул жерде Первомайский районунун судьясы, судья Субанкуловдун Абдылдаевка берген жообун алып келип берди. Бул жерде айтып атат, айыпкер соттон качып кетет, же болбосо ушу соттук процессти акыйкат жүрүшүнө залакасы тиет, ошон үчүн мен сизге отказ берип атам деген мааниде келди да. Мындай жооп келишинде бизде күмөнүбүз жок эле. Себеби ата журттун айтканын соттор жасабайт. Ошого эгерде чындыгында өткөндө сотто да бул киши айтты да, мени камсыз кылып бериңиз, ошол парламентте ушу маселе каралып атканда. Себеби комиссияда айтылбаган, комиссиянын корутундусунда жазылбаган айта турган сөздөрүм бар. Именно ушу коррупциялык схемалар боюнча, башкалар боюнча. Биз ал боюнча билбейбиз. Бизге да кызыктуу болуп атат. Жалпы элге да кызыктуу болсо керек. Ошол киши эмне айтат деп, ушул справкаларга жазылбаган дагы эмне айталат деп. Ошого суранат элем, бир добушка салып туруп, жогорку кеңештин атынан Жогорку кеңештин кепилдиги менен ушул жерге бир жарым күнгө алып келип обеспечить береличи. Себеби ата журттун обращениясын соттор жасабайт. Жогорку кеңештин немесин суранып бир добушка салып коюңузчу, береличи, түштөн кийин келип катышып берсин, сурайынчы. Рахмат, мен айттым эле, Курман Абдиевич болду, саат 11-де сүйлөшөбүз бул жерде. 4-чү микрофон. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу ата журт фракциясынын депутаттары. Сиздерге сураныч кылып кетем. Маселени саясатташтырбай, мынакей мамлекеттик комиссиянын отчетун угуп атабыз. Элибиз күтүп аткан маселени жогорку профессионалдык деңгээлде, жогорку жоопкерчиликтин негизинде иш алып баралы. Анан бөйрөктөн шыйрак чыгарып, Садыр Жапаровду алып келе коюп, бир кандайдыр бир асмандан түшө турган, айта турган эч нерсе жок.
Айта тұрған сөз мен өзім сөзімде де айтам. 2009 жылы ушул коррупциялық, кылмышкерлик келишим түзүлүп атканда ошол эле Садыр Жапаров ошол коррупцияга каршы комиссияны башкарып турган. Ошон үчүн маселени саясатташтырбай, ишти акырына чыгаралы. Садыр Жапаров жөнүндө биз суранбашыбыз керек, ал келсин деп. Ал келип бул жерде отуруш керек мыйзам ченеминде. Себеби ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, ушул кумтөр боюнча комиссиянын төрагасы, аны кылмышкер деп бир дагы сот чечелек. Ошон үчүн төрага камсыз кылыңыз. Садыр Жапаров келип бул жерде жоопторду айтсын. Экинчиден, урматтуу Алымбеков, Садыр Жапаров, в отличие вас, ошол Ысык көлдүн кулунумун деп болгон чындыкты айтып элге жеткирди. А сиз болсо, ошо уулуу заттар ошол жерде эл ичип атканда унчукпай отурдуңуз. Мына ушул жерде айтыш керек. Ким элге каршы, ким? Бул жерде эч кандай саясат жок. Саясатты азыркы мен авторитеттүү айтып коеюн. Саясатты мына азыркы комиссия жасап атат. Силер ойлобогула, урматтуу депутаттар. Азыр Темир Сариев ушунчалык красиво сүйлөп койса, ошондой экен деп. Жок, бул жерде аябай көп подводный течениялар бар. Азыр суроо жооптоо талкууда көп нерсе айтылат. Силер ойлобогула, булар денонсация менен ушул ишти элге жакшы көрүнүп, ушуну бүтүрүп антып-мынтип атабыз. Ничего подобного. Денонсация менен ким кылмышкер болду? Ким ушул соглашение кол койду? Ким кыянатты кылды? Ошолордун баарын тең күнөөсүн жаап туруп, анан кийин кандайдыр бир башка жакка нукка бурган атат. Мен ушуну айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, бизди дагы колдонуп албасын бул комиссия. Силер бирөөбүз отурган жокпуз да, алар тиги компаниянын яң келип сүйлөшкөндө эмне деп сүйлөштү. Ал табышмактуу келип табышмактуу кетти. Анын сүйлөшкөн сөзүн эч ким билбейт. Алар дайыма кургол келбейт. Асылбек Шарипович, Мыктыбек Юсупович жок экен, фракциянын атынан мага берип турсаңыз, орун басары катары, лидердин орун басары. Мына мырза Алымбековго мен жооп берип коеюн. Балким Садыр Жапаров ошо сиз айткан должността отурганда болгон коррупциялык схема ким иштетпей койгон же башка бул маселени ким бөгөт койгон? Себеби сиз айтып атпайсызбы, кызматта иштеп аткан деп. Балким ошону айтаттыр. Сиз эмне эле буга неме кечентек деп атасыз, мынтип укпайбыз ал бул деп. Сиз укуңуз келбесе, эл уккусу келип атат. Мындан башка мен мына Темир Аргенбаевичке ыраазычылык билдирем, Артыкбаевга ыраазычылык билдирем. Өтө жакшы справка. Чындыгында буга чейин кандай комиссия иштебесин, ошолорду жаап жашырып алып келген. Мына жакшы чыгып атат. Бирок ал киши айтып атат, өткөндө сотточу айтты да, мен ушул справкага түшпөй калган фактылар бар, ошону элге жеткирип коеюн деп суранычы менен кайрылып атат. Мен дагы билбейм эмне айтаарын. Биз эч ким ата журт билбейт. Ошондуктан эгерде сиз укуңуз келбесе, эл уккусу келип атат. Дополнительно дагы эмне булардын эми ушул жагы эле достаточно. Бирок мындан ашыкта эмне бар экен уккусу келип атат да. Ошондон сиз ата журтка асылбай эле койсоңуз, саясатка айландырган эч кимдин жери жок бул жерде. Бул биринчи, экинчи жагдай Садыр Жапаров тууралуу. Биз эч кандай саясатты алып чыгып аткан жерибиз жок. Анын өтүнүчү болгон, кайрылуусу, мен кагазга түшүрбөгөн бир топ маселелер айтыла турган. Калып калды эле, ошону жеткирейин мен дагы элге деп. Биз бул комиссияны фракциядан караганда эң жакшы баа берип колдогонбуз, дагы колдойбуз. Бирок тигини да угушубуз керек да. Иштин бардыгы ошол комиссиянын парламенттик комиссиядан келип чыккан. Аны бардыгыбыз эле билебиз. Бүт эл дагы билет аны. Ошол жагында эске алып койсоңор да. Рахмат. Ушу күнгө чейин саясат менен ушу кумтөр аралашып келип, мына Кыргызстандын тагдыры мына бүгүнкү күндө мына Темир мырза алып чыгып атат. Буга чейин Садыр Жапаров алып чыккан. Бул жерде чоң саясат бар. Мына эми ошону карап туруп бөйрөктөн чыйрак чыгарбай деп мынакей депутатыбыз айтып атат. Бул туура эмес. Сиздин лидериңиз Өмүрбек Шеркешев мурунку депутаттык созывында да ушу кумтөр боюнча кандай маселелерди көтөрүп келген. Кумтөр элдики болсун деп келген. Сиз ошол ойго каршысызбы бүгүнкү күндө, урматтуу депутат Алымбеков? Эми урматтуу төрага Садыр Жапаров бизден да суранган. Мына кат менен да кайрылганбыз. Эми добушка коюп эле ошол депутатты да ушул жерге алып келип, өз оюн угуп койсок, бунун арманы, ичиндеги күйүк арманы болуп атат бүгүнкү күндө. Ошодон качпай эле бир жарым сааттык бир сөзүн угуп койсок, буга биздин өкмөттүн өкүлдөрү да каршы эмес болуш керек. Сизден суранабыз. Урматтуу төрага ошону өзүңүздүн колуңуз калсаңыз. Чоң рахмат. Рахмат. Атажурт Кочкорбаев. Мен да коллегаларды эле колдойм. Сиз түшүнүктүү болду деп атасыз. Түшүнүктүү болгон болсо, мындай кылалы, Асылбек Шарипович.
Сиз өзүңүз инициатор катары эми биздин коллегабыз алгандай болгондо дагы маселе Кумтөр деген маселе Садыр Жапаровдун демилгеси менен көтөрүлгөн. Мына ошол кишинин демилгеси менен ушул деңгээлге жетип атат. Мына ушул нерсени башкы бир эме катары алалы дагы Садыр Жапаровду камсыз кылалы, Асылбек Шарипович. Рахмат. Асылбек Шарипович, бул жерде сотко давление кылган эч ким жок. Биз суранайлы деп атабыз, жогорку кеңештин атынан эле. Уккаңар келбесе укпай эле койгула. Бул жагы деле жетиштүү. Биз кандай маселени жыйынтыкка келебиз, ошол маселеде болуп атат. Азыр биз мына сөздөрдөн дайым болуп атат. Кайра эле ушулар билген ишин кыла берсин дегендейге алып кетип атат да. Мына эмне үчүн ата журт ошол комиссияга өзүнүн кандидатураларын берген жок? Мен ушуга түшүндүрмө берип коеюн. Себеби биз ошо биринчи депутаттык комиссиянын корутундусуна толугу менен макул болгонбуз. Мындан башка жыйынтыкта болушу мүмкүн эмес эле. Мына бүгүнкү күндө Темир Аргынбаевич менен Осмон Артыкбаев толугу менен тастыктап отурат. Биз туура кылган экенбиз деп атабыз. Анан бири-бирибизге асылбай эле коелучу. Ишти кылайлы. Бириңиздер асылбай иш кылайлы. Үчүнчү микрофон. Азыр мына коллегалар айтып жатат, мындай справка болгон эмес деп. Мындай справка болгон, мындан күчтүү дагы справка болгон. Ошол депутаттык комиссиянын справкасы мындан дагы күчтүү эле, аргументтери дагы жетерлик эле. Болгон. Эмне үчүн качып жатабыз? Мына ушул фактынын өзү биз Садыр Жапаровду мына бул жерге камсыз кылбай жаткандыгыбыздын өзү көрсөтүп жатат. Биз bir tarafka bir багытка бурулуп калдык дегенди эме кылып жатат. Ошол справкага кирбей калган сөздөрүм бар эле деген аргументтин негизинде эле алып келели, Асылбек Шарипович. Добушка коюп бериңиз. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, мен кечирим сурайм. Бул жерде бир топ сөздөр болуп атат. Биз саясатка айландырбай, саясаты жок деп. Мунун баары саясат, урматтуу коллегалар. Биздин жүрүш турушубуз, ичкен тамагыбыз баары саясат. Бүгүнкү караган маселенин тарыхын карасаңар, өтө орчундуу маселе. Кыргызстанда биринчи эл үчүн күйгөн премьер-министр өлтүрүлгөн ушул кумтордун артынан. Ушул кумтордун артынан жанакы биздин легендардуу парламент деген депутаттар таралып, эки баштуу парламент пайда болгон. Ушунун кесепетинен азыр 3 депутатыбыз да отурат. Мунун түбүнөн, мунун баары саясат. Анан кээ бир айтып атат, Мурадымыз абдан туура айтты. Жапаров Садыр мырза бул автор эмес, мен кошулат элем. Бирок ал демилгечисинин бири ушул созупту алып чыгып карайлык деген. Урматтуу коллегалар, биз аны өзүбүз жерде шайлаганбыз. Ушу депутаттык комиссиянын башында тургун деп. Ал өзү шайланган эмес. Муну да эстеп коелук мына. Ушул жерден кылмышка жаза тартайлык дегенде депутаттар добушун берген эмес. Муну да эсетип коеюн мен. Ошондуктан мына биринчи кыргыз тарыхында биринчи өкмөт элдин кызыкчылыгын колдоп ушул маселени кабыргасынан коюп алып чыгып атат. Биз азыр рахмат айтышыбыз керек. Кандай жаман болбосун. Да, кемчиликтер мүмкүн бардыр. Биринчи талкты алып чыгып атат. Өкмөт өзү туура эмес экен. Зыян келтириптир деп. Биз буга баа беришибиз керек жакшылыгына. Ошондуктан мына жерде депутаттар айткан сөздө мен кошулуп кээ-бирлерине. Жапаров ошо демилгечиси катары, комитеттин жанакы комиссиянын төрагасы катары мүмкүн оппонент болуп кээ бир айтылбаган нерсени айтып берер. Чындыкка дагы жакшыраак, түзүрөөк жакшыраак барарбыз деген. 10 секунд бүтүрүңүз. Да, ой менен урматтуу коллегалар, алып келип чыкырып койсок эч нерсе болбойт. Биз аны деле угуп коелук, мүмкүн жакшы бир нерселерди айтып берер алдагы. Ошондуктан бул жерде эч мындай башка нук жок да, бир гана. Рахмат. Рахмат. Азыр сотко биз тараптан жөнөтүлгөн каттарды, анан кийин фракциядан, мен тараптан дегендей, анын жооптору таратып атат сиздерге. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу коллегалар, мен иш сапарында жүрдүм эле. Азыр келдим, эртең мен радиодон угуп калдым. Мына Исмаил Исакович бир абдан жүйөлүү маселе көтөрүлдү эле. Бүгүн Кумтөр маселеси каралып атканда биз Садыр Жапаровду алып келүү боюнча ошол кандай чечилип атат. Анткени менин колума мына Ууланган Кумтөр деген китеп колума түштү. Ушуну мен толук окуп чыгып, бүгүнкү ушул талкууга эгерде биз туура чечим кабыл алып, Кумтөрдү кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн элдин пайдасына чечебиз десек, бир жактуу карабай Садыр Жапаровдун бул жерге катышуусу абдан жүйөлүү. Ошол себептен мен жанагы Исмаил Исаковдун киргизген сунушу канчалык деңгээлде аткарылып атат, ошону мен сизден билейин дедим эле. Мен дагы сунуш киргизет элем. Садыр Жапаровга бүгүн күнөөлүү деп табыла элек, күнөөсү коюла элек. Сотто бүт коюлган күнөөлөрдүн бардыгы ыдырап чачырап атат. Ошон үчүн ушул Кумтөр маселесин көтөрүп атып, күнөөсүз ошол жакка отуруп калды эле. Анан кийин чыгып алып, баарыбыз Кумтөрдүн тегерегинде сөз кылганыбыз бул авирдин астында дагы
ыймандын астында дагы, мыйзамдын астында дагы туура келбеген нерсе бир мезгилдерде дагы көтөрүлүп калат. Бул ошон үчүн биз аягына бүгүн точка коебуз десек, Садыр Жапаровду сөзсүз түрдө ушул жерге алып келишибиз керек. Суроо жооп мына башталып калды. Биз Садыр Жапаровго да суроо беришибиз керек. Мен дагы ушул жерде тактап ала турган бир топ суроолорум бар. Ошол маалымат туурабы, ушул жерге туура кирдиби? Эгер туура кирсе, өкмөттүк комиссия канчалык деңгээлде ушунун үстүндө иш жүргүздү? Мага да кызык болуп атат. Ушуну камсыз кылып бериңиз. Арнамыз Мамырова. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мага дагы бир жолу суроо берилип калды. Ата журт фракциясынан кайрылуу болуп, мен дагы төрага катары сотко жибергенмин. Соттун чечими мына сиздерге таратылды бүгүнкү күндө. Таратылды. Ошонун негизинде азыр иштеп атабыз эми. Асылбек Шарипович, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Сиз айттыңыз соттун токтому чечими келди деп. Кайрылууну сиз колго коюп, бүгүн жогорку кеңеш токтом кабыл алып, биз ошо соттон ошонун Садыр Жапаровдун ушул жерге келишин обеспечитин биз талап кылышыбыз керек. Бүгүн Кумтор маселесин ошол Садыр Жапаров көтөрүп чыккан жыйынтык менен бүгүнкү өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгынын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү? Садыр Жапаров кайсыл жерин изилдебей койду? Ошонун баарын биз такташыбыз керек. Сиз ошону обеспечить этишин ушул жерден сиз талап кылышыңыз керек. Болбосо палатага колго коюңуз. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Садыр Жапаровдун күнөөсү бүгүн мойнуна коюла элек. Ал эркинен ажырата элек. Ал ушул Кумтөр үчүн отурат. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Анан Кумтөрдү Садыр Жапаров алып чыкпаса, мен ачык эле айтып коеюн. Өкмөттүк комиссия түзүлөт беле, түзүлбөйт беле, ким билет? Анан кийин ошол кишини ошол жака отургузуп коюп, анан бүгүн анын сыртынан биз ушул жерде Кумтөр маселесин карап атканыбыз уят нерсе болот. Мен өкмөттөн дагы айтып коеюн. Өкмөттүн тиешелүү мына вице-премьер отурат. Обеспечить эткилегин, Садыр Жапаров келсин ушул жерге. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, колубузда мына спикердин каты турат, сотко жөнөткөн. Соттун чечими турат. Биз соттун чечимине кийлигише албайбыз. Ага наразы болгондор апелляция берсин анда жогорку сот органына. Ошол аркылуу чечип келсин. Ким эле Садыр Жапаровдун пикирин уккусу келсе, камерага барсын, депутаттарды киргизет. Урматтуу Асылбек Шарипович, эми ошончо депутаттар суранды. Добушка салып, алып келип, мындайда 3 жылдан бери иштеп аткан ушул бийлик Кумтөр менен кандай иштеди? Экологиясы ошончолук бузулду. Бирде көңүл бурбады. 30 тонна эмес 42 тонна алтын чыгып кетти 3 жылдын ичинде. Укмуштуудай нерселер болду. Анан бизде дагы недоверие бар, өкмөттүн жыйынтыгын ачыгын эле айталы. Мен жөндөн жөн айткан жокмун. Эртең Сариев менен Сатыбалдиевди кылмыш жобуна тартабыз деген күчтөр чыкса, я абсолютно удивляться не буду. Почему? Потому что бул жерде көп нерселер красиво айтылганы менен, а самом деле совсем башка подводный течениелер турат деп ачыгын айтып атам. Ошон үчүн Садыр Жапаровду алып келүү боюнча добушка коюп бериңиз. Мен ойлойм, депутаттар баары тең, андай Садыр Жапаров все равно тарыхта калды. Ошол көтөрүп чыкты, аягына дери чыкты. Эч ким менен соодалашкан жок. Эч кимге мындай өзүнүн диндик каны төгүлгөн Ысык көлдүн ыйыктыгын ошол жигит көрсөтө алды. Анан дагы кандай сөздөрдү айтышыбыз керек сизди ынандырыш үчүн? Урматтуу Асылбек Шарипович, билбейм, ушул бир добушка коюп берип коюңузчу. Дош койбойм, мен сизге айттым азыр. 2011-жылы октябрь айында Түркияга жер титирөөгө гум помощь жөнөтүлүп атыптыр. Ошол гум помощь жөнөтүлүп атканда Кыргызстандан крупный суммадагы алтын чыгып кетип атат деген маалымат түшөт. Ошол маалыматты изилдөө үчүн биздин депутаттар кызыктар болуп калат. Аэропортко звонить этип ошол жүк алып чыгып кетип атканда биздин да жүктөрүбүз бар эле, айтып койгула деп кабар беришет. Бирок кандайдыр бир бүтүрүп коюңуз. Койсоңуз бир 2-3 депутат сүйлөшүп калышат. Ошонун негизинде кандайдыр бир маалымат жетет дагы, ал жүк ошол күнү жөнөтүлбөй калат. Самолетко толбой калды деп. Эртеси күнү дагы барат Садыр Жапаров. Жок, толбой атат деп, анан кийин ошол күнү түн ичинде ошол самолет Түркияга жөнөтүлөт. Эмнегедир Түркияга барып түшкөндө туура эмес конуп алып, түрктөрдүн токтоп турган самолетунун канатына тийип
кичине авариялык состоянияга туш келет. Бул жерден гуманитардык жардамды түшүргөнгө болбойт, бул аварияга учурап калды деп, ошол самолетту ангарга киргизип, самолеттун гаражына биздин тил менен айтканда, ошол жүктөр түшүрүлүп кетет. Такталбаган маалыматка караганда 3 тонна алтын чыгып кеткен деген маалымат бар. Ушул нерсени мына кумтөр маселеси каралып, алтын маселесинин тегерегинде болуп аткандан кийин биз ушуну тактап, бул маалымат кандайча чыкты эле, ошол мезгилде Садыр Жапаровго ким айтты эле, кандайча кызыктар болуп калды эле деп айтып алайлы десек макул болбой койдуңар. Мен маалымат үчүн, стенограмма үчүн айтып коеюн. Рахмат. Өдөш Аманбаевна, сиз берген маалымат бизде жок. Эгерде ушундай маалымат болсо, муну токтоосуз түрдө укук коргоо органдарына бериш керек. Эгерде мындай маалыматты бирөө катып отурса, мен ойлойм, бул өзүнчө эле Кыргызстан үчүн дагы абдан чоң зыян келтире турган нерсе да. Ошон үчүн токтоосуз түрдө бериш керек, жазып туруп. Укук коргоо органдары бул боюнча иликтөө башташ керек. Ал ортодо Ысык Көл облусунун жаштары чыгып, Кумтөргө кетчү жолду жабышып, Атамбаев келип жооп берсин деген талаптарды коюшат. Бияка президент керек, болды, андан башкасы менен сүйлөшпөйбүз. Спикер. Президентти 3 саатка күтөбүз. Атамбаев Ысык Көлгө барбастан Нарын облусун кыдырып, силер да Сарыуунун тентектерине кошулуп кетпей, тынч отургула деп кекетип кетет. Шыйрактан бөйрөк чыгарбай, кичине сабыр этсеңер, нарындыктар. Уятам, силер дагы киришсеңер дагы. Экология, мекология дегенде өткөн жолу айткам, нарын суусуна эң чоң зыян келтирген нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын. Ошондуктан кичине жок дегенде силер дагы жанагы Сарыуунун тентектерине кошулбай, туурабай, сабыр этип тургулачы, өтүнөм да. Макулбу? Сүйлөштүк? Рахмат. Рахмат. Бүгүн саат 10-до атайын машина менен ДКС департамент Госсанэпиднадзора деген бар. Мамлекеттик санэпидке жөнүндө борбору департаменти. Ошондо радиологический, токсикологический лаборатория бар. Ошолор радиологияны, токсикологияны ошол жактан чыгарат. А биз болсо бияктан общий анализин коюп атат, кыздар иштеп атышат. Эгер цианиттер чыгып калса кандай кыласыздар? Эмне кыласыздар да? Цианид мурда вообще эле чыкчу эмес, кийинки убакта чыгып атат, бирок ниже ПДК. Биз муну сессияга да койгонбуз. Бүт эмелерге жибергенбиз. Ушундай уже цианиддин эмелери пайда болуп атат депчи. Эгерде ушу Кумтөрдөн чыккан сууларды, мисалы үчүн Сарытөрдөн чыккан суудан үлгү алынган, эгерде ошону ичме суу катары караса, анда жанагы алардагы кээ бир оор металлдардын, кээ бир элементтердин чектелген деңгээл концентрациясы болгон катышынын суммасын алса, мына Сарытөрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК-сын, чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Быйыл дагы мына жакында эле депутаттык комиссия барып үлгү алып келишиптир. Алардан 2 элемент боюнча коргоошун жана сымап боюнча 2-4 эсе ашканы көрсөтүлгөн. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн Кумтөр суусу Тарагай аркылуу чоң нарынга кошулуп, анан нарын суусун кичи нарын менен кошулган нарын суусун берет. Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Жанагы жаш энелердин эрте боюнан түшүп калышы, ошол энелердин кош бойлуу мезгилинде ичинен балдардын өлүп калышы аябай байкалып атат да. Тубаса жүрөк оорулары менен төрөлгөн балдар көбөйүп атат. Мамлекеттик тиешелүү адистердин баары нарын суусунан цианиддин курамы чыгып жатат деп көзгө сайып көргөзүп турса да, эли журтум уу ичпесин деп чуу көтөргөндүн ордуна президентибиздин бул кылыгын кандай түшүнсөк болот? Шыйрактан бөйрөк чыгарбай, кичине сабыр этсеңер, нарындыктар. Уятам, силер дагы киришсеңер дагы. Эгер эл оозундагы сөздөргө ишене турган болсок, өлкө башчысынын бир жылда Кумтөр компаниясынан өз чөнтөгүнө алчу үлүшү 3 тонна алтын деп айтылат. Өлкө башчысынын бул кылган ишин көрүп туруп, аргасыз ишенүүгө мажбур болосуң. Кечээ жакында уурдалган 3 тонна алтын боюнча кайрадан маселе көтөрүлүп, жогорку кеңештин талкуусуна коюлмакчы болот. Бирок эмнегедир суроого жооп болбойт дешип, кароодон баш тартышкандыктары дагы бир жолу элдин бүйүрүн кызытууда. Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл китебинде айтылган айыптоолор боюнча башкы прокуратуранын маалыматы жөнүндө баяндамачы Бекмамат уулу Темирбек, башкы прокурордун 1-орун басары. Келиңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. 20 декабрь 2014 жылы Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китеби чыгып, ал 3 январь 2015 жылы, ушул жылдын 3 январында Интеркейджи аттуу интернет порталында жарыкка чыккан. Ошол китепте келтирилген маалыматтар боюнча башкы прокуратура тарабынан текшерүү жүргүзүлүп жатат. Текшерүүнү биз биринчи иш күнү 8 январда баштадык. Азыркы күнгө текшерүү аяктай элек, мөөнөтүн узарттык, себеби ал жерде көп кишилерди суроого кажет болуп атат. Ошондой эле биз дагы башка мамлекеттерден дагы маалымат алыш керек болду. Ошого байланыштуу мөөнөтүн узартып, текшерүү узартылып келатат. Азыр эми бул текшерүү аягына келип калды, эми бирок азыр бизде мындай бир дагы ошону тактап бере турган материал топтолгон эмес. Бул алтын боюнча ошол менде маалымат. Урматтуу депутаттар, бул маалымат гана аласыздар. Суроо жооп болбойт. Экинчи микрофон. Урматтуу коллегалар, урматтуу асайым, албетте суроо бербеген бул туура эмес да. Себеп дегенде бул анын жазганы мамлекеттик жетекчилердин бардыгына шек болуп атат. Биринчисинен, экинчи, төртүнчүсүнөн тартып бизге дагы шек кетип атат. Бул ойлош керек да, бул өтө чоң мындай доомат бир жагынан. Экинчи жагынан, урматтуу Темирбек мырза, жакшы атанын баласысыз, сиз дагы мындай тагыраак айтпай койдуңуз да. Ал жазып атпайбы? Мага ошол эле ГКМнын балдары айтты эле деп, ким фамилияларым? Алар айтышыңыз керек эле азыр, мына фамилияларым мындай эле биз сурадык деп. Бул экинчи. Жанакы жерде самолет 3 тонна, албетте 3 тонна көп. Бирок самолет деген канча жүк көтөрөт, тоннан алып кетет. Ошон үчүн муну өтө кылдаттык менен иликтеп, тактап керекпи, өзүнө алып келдирип, беттештирип, койбосо бул тарыхта кала турган доомат болуп атат. Биз муну мындай туура түшүнүшүбүз керек. Бирөөнү жамандап мен оюм жок. Бирок ошону мындай ачыкка чыгарыш керек да. Себеп дегенде эртедир кечтир ушуну баарыбыз колдонобуз. Колдонушат, башкалары башка нуккага алып кетишет. Мына ушундай болгон деп. Аны ким аны жок деп айта алат? Фактарды айтып атса. Ошо негизде мен ойлойм, урматтуу коллегалар, баягыда суруш кылганда мен бекер айткан эмесмин. Биз комиссия түзөйлүк, ошо эл ишене турган. Прокуратуранын ишин билебиз. Булар кереги барын кармайт, кереги жоон кармабайт да, кармаганга да кудуреттери жетпейт. Ошондуктан мен дагы кайталап коеюн, мындай бир комиссия түзүп, солидный төрагасына добуш менен берип, талык иликтеп чыгып анан кийин жок дегенде эл дагы ошого ишенгендей болуш керек да. Атак буларга эч ким азыр ишенбейт. Ошо негизинде бул маселе чоң бойдон калып калат да. Рахмат. Урматтуу ген прокурордун ишин алып баруучу. Бүгүн ушундай болуп калды окшойт, Силер карасаңар, ошо самолетко кеткен жүктө суу дагы кетиптир. Эрзурум деген шаарды мен билем, болгом. Ал Турциянын батыш тарабында, тоонун арасында, шаркыраган суулардын арасында жайлагашкан шаар. Анын үстүнө Турция суу менен бүт Аравия мамлекеттерин камсыз кылат. Эмне үчүн ошого сууну жиберди экен? Ушуну бир жакшылап карап, жообун алып бере аласызбы? Анда ушуну менен 17-чи маселе Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл китебинде айтылган айыптоолор боюнча башкы прокуратуранын маалыматын уктуңуздар. Темирбек Бекмаматович, сизге чоң рахмат, сиз кете берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бул маалымат гана аласыздар. Суроо жооп болбойт. Мына, урматтуу замандаш, эгер 3 тонна алтын маселеси парламентте каралып талкууга алына турган болсо, тиешелүү адамдар суралышып, чын төгүнү чыгып калат деп коркушат. Ушул себептен улам, бүгүнкү күнгө чейин кумтөр маселеси чечилбей келет. Эгер кумтөрдүн алтыны жана башка ушул сыяктуу миллиарддаган баа жеткис байлыктарыбыз мамлекет башчылары тараптан уурдалбастан элибиздин кызыкчылыгына пайдаланышса, өздөрүн гастарбайтерлерибиз деп атап алышкан мына бул чет жактарда жүргөн мекендештерибиз мынча корду көрбөйт беле деген ойго аргасыз батасың. Мындан ары деле чечилип калаары күмөн жаратат.
Анткени балык баштан сасып жатпайбы? Ең экологический зыян Нарын суусу үчүн Нарын шаарынын канализациясы. Мындан ары дагы канча алтыныбыз уурдалып чыгып кетет. Аны жалгыз жараткан билет. Эл байлыгын келемиштей ташып жаткан башчыларыбызды кантип токтотобуз, замандаш?